Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күн майы көрсөтүүсүнүн кезектеги дагы бир чыгарылышы. Бүгүн да бир ушул саат, ушул мүнөттөрдө сиздер менен бир олуттуу маселелер жөнүндө сөз кылып келебиз. Бүгүн дагы ушул республикабыздын президенти тарабынан жарыяланган бир олуттуу коомубуздун өнүгүшүндө олуттуу мааниси бар жарлык анын тег жайы жөнүндө сөз болмокчу. Ал жарлык Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоо жана анын чаралары деген жардык. Бүгүн биз ушул биздеги закон чыгарууну деңгээли кандай, биздеги мыйзамдар иштеп атабы, иштебей атабы, мына ушул жардыктын чыгышынын зарылдыктары жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин меймандары, Жогорку Кеңешинин депутаты Аалы Карашев, ошондой эле Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары Максатбек Эсеналиевдер студиябызда отурушат. Куш келипсиздер. Биз эми адегенде өзүңүздөн сөздү баштап, биз адегенде ушул жанагы президент тарабынан жарыяланган жардыкты шарттаган себептер, канчалык эмне муктаждыктар ушундай бизде мыйзамдарды кайра бир талдоодон, ылгоодон өткөрүү зарылдыгын пайда кылып атат. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мен айтат элем, бул биздин президентибиздин жарлыгы бүгүнкү күндө ошол бүгүнкү күндүн талабы деп айтсам болот эле. Бүгүнкү күндө эң мындай өз убагындагы ушул кол коюлган указ болду, чыгарылган жарлык болду. Себеби мына бүгүн биздин Кыргызстанда Юстиция министрлигинин реестринен өткөн 4699 мыйзам каттоосунан өткөн да, каттоодон. Ал эми ошонун бүгүнкү күндөгү иштеп аткан деген мыйзамы 3500дөн ашуун мыйзам иштеп атат бүгүнкү күндө деп бизде жүрөт маалыматтачы. Бирок бул жерден менимче акыкат суроо туулат. Ушул мыйзамдар 3500дөн ашуун мыйзам кандай иштеп атат бүгүнкү күндө? Же болбосо ошол мыйзамдар иштеп атабы? Кандайдыр бир мамлекеттин деңгээлинде чечим кабыл алынбасын, мыйзам кабыл алынабы, же мыйзам алдын актылар кабыл алынабы? Анын негизги түздөн түз биринчи кезекте максаты бул ошол биздин элибиздин жашоосуна, элибизге пайда алып келе турган, ошол жашоосуна шарт түзө турган бул мыйзам актылары болуш керек да, мыйзамдар да болуш керек деп. Ошондуктан мына бул инвентаризациялоону жүргүзүү бүгүнкү күндөгү мезгилдин талабы, бул деген сөзсүз түрдө жүргүш керек. Мындай эми менимче бир көптөн бери, абдан көптөн бери боло элек болчу. Бүгүн мына мыйзамдын жарлык менен мен да таанышып чыктым. Жарлыкта ошол ведомстволор аралык атайын бир эксперттик топ түзүлсө, ал топко дагы бир мына жылдын аягына чейин, же болбосо дээрлик бир 11 ай убакыт берилип атат. Ушулар абдан дыкат, комплекстүү, ар тараптуу, өзгөчө могу тармактык мыйзамдар бар биздечи. Көпчүлүк мыйзамды кабыл алынган, аны унутулуп калган деле мыйзамдар бар. Бүгүнкү аны окуганда эле мындай пайдаланылбай калгандай мыйзамдар бар деп айтат элем да. Бири-бирин кайталаган мыйзамдар бар. Мына ушулардын баарын тең ар бирин талдап чыгып, изилдеп, анан анализдеп, жанагы эксперттик топко эксперттер эле эмес, мамлекет кызматкерлери, жогорку кеңеш баары болот, бирок өкмөттүк эмес уюмдар, эксперттер эмес, мен дагы аналитиктерди сөзсүз түрдө кош керек да. Буну анализдеп туруп, ошол мыйзам кандай пайда алып келип атат, же алып келген жокпу деп, жана гильотина принциби деп атпайбы, ошону менен аларды жокко чыгарганга бир мындай мыйзам долбоорунун бул жыйынтыгы болуп, бул жарлыкта ошондо жогорку кеңешке кириш керек деп айтат элем да. Ошондуктан муну абдан ар тараптуу изилдеп, анан чечим кабыл алыш керек. Учурунда кабыл алынган чечим. Ушундай чечим кабыл алынган. Бизде мындан мурда ушундай мыйзамдарга дагы бир көз салып, ылгап талдоо, же болбосо жанагы указдын тили менен айтканда инвентаризациядан өткөрүү жүрдү беле, жүрсө кандай жүрдү эле, натыйжасы кандай болду? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Маанилүү тема боюнча маекке чакырганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бул жерде эң туура суроо коюлду. 2018 жылдын 4-июндагы номер 265-токтому менен ченемдик актыларды инвентаризациялоо боюнча атайын ведомство аралык комиссия бүгүнкү күндө иштеп келет. Бул негизинен маселе
өкмөт курамына кирген мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда түзүлүп жана өкмөттүн ыйгарым укугуна кирген маселелерди чечүүдөгү ченемдик актыларды бүгүнкү күндө инвентаризациялоону аткарып келет да. Бул жарлыктын азыр айтып өттү өтө актуалдуу жана маанилүүлүгүн себеби дегенде бул жарлыктын эң эле биринчи пункту менен бул жерде өкмөткө сунушталып атат. Жогорку кеңештин өкүлдөрү кирген мамлекеттик жана жергиликтүү өз алынча башкаруунун өкүлдөрү кирген, ошондой эле эксперттик топтун курамына кирген, бизнес чөйрө кирген өкүлдөрдүн катышуусунда бул бир комплекстүү талдоо маселеси коюлуп атат да. Бул деген өтө маанилүү тапшырма. Мунун алкагында ошол эксперттик ведомстволук топ жакынкы арада түзүлүп, ошол өзүнүн ички эрежелерин аныктап, планын аныктап, иштөө этабын аныктап, анан ошол тиешелүү мыйзамдарды, башка ченемдик актыларды, мыйзам алдындагы актыларды, алардын конституцияга шайкеш келүүсүн, социалдык адилеттүүлүк принцибине шайкеш келүүсүн, өнөктөштүк принцибине шайкеш келүүсүн, бүгүнкү күндө ошол мыйзамдар жана башка ченемдик актылар кандай иштеп атат, кандай натыйжа берип атат, анын мониторинги кандай жүрүп атат, ички кандай коллизиялар бар, боштуктар бар, ошолорду аныктоо максатында бүгүнкү күндө бул коюлган тапшырма ошол маанилүү болуп эсептелет деп айтып кетмекчимин да. Эгерде мисалы үчүн мына өкмөт тарабынан түзүлгөн ченемдик актыларды инвентаризациялоо боюнча ведомстволук аралык жумушчу топтун ишинин натыйжасын ала турган болсок, бул жылда бир 20-30 тегерегинде мыйзамдар, башка ченемдик актылар инвентаризациядан өтүп, белгиленген тартипте ченем жаратуу техникасына ылайык жол жоболоштурулуп, өкмөткө киргизилип, өкмөттө мыйзам демелгөлөө укугу бар. Анан өкмөт аркылуу жогорку кеңешке кирип, бүгүнкү күндө иштеп келатат. Бирок бизде юстиция министрлигинде ченемдик актылардын жалпы мамлекеттик реестри бар. Ал реестрге ылайык базада бүгүнкү күндө 119.318 ченемдик акт жайгаштырылган. Ал ченемдик актылар, мыйзамдар, президенттин ченемин өзүндөгү жарлыктары, өкмөттүн токтомдору, жергиликтүү өз алынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик актылары, улуттук банктын ченемдик актылары, Боршайкомдун ченемдик актылары бүгүнкү күндө кандай иштеп атат, кандай натыйжа берип атат, коомдогу жөнгө салуу процесси кандай жүрүп атат. Ошол багытта чындыгында комплекстүү инвентаризациялоо жүргүзүүнүн бүгүнкү күндө ошол маанилүүлүгү келип чыкты. Ошол себептен могул 2021 жылдын 8 февралында Кыргыз Республикасынын президент тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризациялоо жүргүзүү жөнүндө жарлыгына кол коюлуп, ошол белгилүү тапшырмалар коюлуп атат. Анан бул жерде эми мен ойлойм, жакын арада өкмөт тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынат. Ошол ведомство аралык эксперттик топ түзүлөт, буюрса активдүү жумуш башталат. Жумуш боюнча даянып караганда адистерде маалымат берип атышат. Деги эле ошол жанагы мурдакы советтик өлкөнүн курамына кирген, азыр өздөрүнчө эгемендүүлүктө жашап аткан республикаларда ушул мыйзамдардын, мыйзам алдындагы актылардын өтө көптүгү
байкалып жаткандыгын жаткандыгы айтылып атат да, ошонун ичинде биздин Кыргызстандагы элге түшүнүктүү болсун үчүн ушул жанагы сиздердин колуңуздарга келип мыйзам болуп төрөлүп чыкканга чейинки мыйзамдардын басып өткөн жолун, ушул мыйзамды чыгаруунун, демилгелөөнүн булактары кимдерге тиешелүү ушундай укуктар? Кандай жүрөт ошол мыйзамды кабыл алуу тартиби? Рахмат чоң. Эми мыйзам кабыл алуу демилге көтөрүү укугу бул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарында, Кыргыз Республикасынын өкмөтүндө, анан шайлоочуларда 10 000 шайлоочу демилге көтөрүп чыга турган болсо, ошол мыйзамды демилгелесе болот Жогорку Кеңешке кирипчи. Аны мыйзам долбоорун эми биздин депутат катары эл менен жолугушуп, элди кыдырып жүргөндө, ошол бүгүнкү күндөгү кабыл алынган мыйзамдардын кандай иштеп атканын, жеринде абдан көп мындай сын пикир айтылат, мындай бир макул эмеспиз, туура эмес болгон деген да ой пикирлер айтылат. Ошолордун баарын чогултуп келип, ал мыйзамдарды изилдеп, чын эле ошондой дал келеби, келбейби деп, анан ошол депутат дагы өзүнүн мыйзам долбоорун демилгелөөгө укугу бар да. Ал ошо мыйзам долбоорун иштеп чыккандан кийин тийиштүү ошол бөлүмдөр бар Жогорку Кеңештин аппаратын, алардыкка дагы юридикалык бөлүм деп коебуз, лингвистикалык, анан укуктук бөлүмдөр, ошолордун баарын карап чыккандан кийин бир иштеп чыгып, анан коомдук талкууга коюлат да. Коомдук талкууга 1 айга коюлуп, коомдук талкуудан кийин анан ошол өзүнүн тартиби бар, ошону менен Жогорку Кеңештин кароосуна кирилет, ал төрагага жеткизилет, төрага аны ошо тийиштүү комитеттин кайсы тармактык комитетке иштей турган болсо, ошолго өзүнүн тапшырмасы менен жөнөтөт, анан тийиштүү комитетте каралып, анан ал жерден жактырылгандан кийин анан Жогорку Кеңештин пленардык жыйынына чыгарылат дагы, анан ошол жерден кабыл алынат, анан 3 окууда кабыл алынат да. 3 окуунун аралыгында 2 жумадан болуш керек. 2 жумадан болуш керек. Анан жана башка тартиби ушундай мыйзам кабыл алынчу. Ал эми мына башка мамлекеттерде өзгөчө мурдагы Советтер Союзунун мамлекеттеринде чындыгында бүгүнкү күндө алып көрө турган болсок, мыйзамдардын кабыл алышы дагы абдан көп болуп атат да, санычы. Мына мен жогоруда эле айтып кеттим, 3,5 миңден ашуун мыйзам иштеп атат бүгүнкү күндө. Бир 4700 мыйзам деген реестрде бар экен, катталыптыр депчи. Анан ушунча мыйзам керекпи деген да суроо туулат да. Мен да айтат элем, ошо толук кошулат элем, бул сынга дагы мына жыл сайында Жогорку Кеңеш сессиясы бүткөндөн кийин жайында отчет беребиз. Барып ушундай биз 150 мыйзам кабыл алдык, анан бир 250 мыйзам кабыл алдык деп. Мыйзамдын санына эмес, сапатына карашыбыз керек деп айтат элем да. Сапатына карап, анан ошол мыйзам эртең иштей турган мыйзам болсо, эртең ошол чындыгында мамлекетке, элге пайда алып келе турган мыйзам болсо деп, ошондой мыйзамдарды гана кабыл алып, санынан жүгүрбөй, сапатына карап жүрүшүбүз керек деген ой пикирди айтат элем. Анан эми бул бир жагынан мынау өткөр мезгилде, бүгүнкү күндө башка бир жол издеп аткан өткөр мезгилде да мындайлар көп болушу мүмкүн. Бирок мен баары бир айтат элем, абдан көп депчи. Мына мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарында эле алалы. Ошол конституциясында болгону мына 200-300 жыл болуп атат, 27 жолу гана өзгөртүү кирип атат. А биз болсо мына Кыргызстанда эгемендүү болгонубузга 30 жыл болуп атабыз. 30 жылда азыр бир 7-8 өзгөртүүнү мына конституцияга кирип атабыз да. Бул дагы менимче ошону бир аныктап алып, өзүбүздүн алдыга коюлган ошо максатыбызды мамлекет кандай өнүгөбүз, анан ошого мыйзамдарды да конституцияга кабыл алып, анан кетишибиз керек депчи. Анан экинчи жагынан да айтып кетет элем, мына мыйзамдардын сапаты жөнүндө дагы абдан көңүл бөлүшүбүз керек да. Мына указда дагы бир жакшы тапшырма берилип атат, ушул эксперттик топкочу, ведомстволук мыйзам эле эмес, мамлекеттик деңгээлде кабыл алынган концепцияларды, мамлекеттик деңгээлде кабыл алынган стратегияларды, программаларды дагы изилдеп, анализдеп чыксын депчи. Абдан туура да ушул маселе. Себеби бүгүнкү күндө ар бир тармак боюнча эле жүздөгөн программалар кабыл алынган да мамлекетибизде. Ал программалар бүгүнкү күндө кандай иштеп атат, иштеп атабы, иштеген жокпу, аны бирөө көзөмөлдөп атабы, жыйынтык эмне алып келди. Мүмкүн бир 20 жыл мурда кабыл алынган программадыр бүгүнкү күнгө чейин же жокко чыгарылбай, же болбосо иштебей деле жүргөндө программаларыбыз көп да. Ошол программаларды, концепция, стратегияларды изилдеп, ошолорду да көпчүлүгүн жокко чыгарып, же болбосо кайрадан иштеп чыгып, бүгүнкү күндүн талабына жооп бергендей боло тургандай кылып туруп бир иштей турган, пайдап келе турган
эффективдүү программа стратегиялар иштеп чыгышыбыз керек деген ойду дагы айтат элем да. Бул жерден муну да абдан анализдеп чыгышыбыз керек. Анан кийин бул эксперт топтундагы түзүлүп аткан дагы бир жакшы жери болот. Бүгүнкү күндө түзүлүп мындай иштей баштаганча бизде мына 10-январда мына Кыргыз Республикасында референдум, бүткүл элдик референдум болуп өттү. Ошол жерде башкаруу формасын дагы тандап алдык. Мына президенттик башкаруу формасын элибиз тандап 80%-тан ашык менен. Эми мына конституциябыздын долбоорундагы ошол дагы элдик референдум менен кабыл алабыз деп алдыда 11-апрель болот го дейм. Жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен чогуло турган болсо, ошондо дагы жаңы конституциябызды кабыл алабыз деген да ниетибиз болуп атат. Эгер элибиз колдоп берсе, демек башкаруу системасы өзгөргөндөн кийин абдан көп кайрадан комплекстүү түрдөгү мыйзамдарды дагы жаңы мыйзамдар иштелип чыгыш керек. Анан анализ болуп туруп, ар тараптуу изилдем чыгыш керек да. Мына ушул эксперт топ дагы ушул жерде эң чоң бир ролду ойнош керек деп мен ушул оюмду айтып кетет элем да бүгүнкү күндөчү. Ошол эксперттик топко абдан чоң жоопкерчилик жүктөлүп атат да. Мындай чоң жоопкерчилик жүктөлгөндөн кийин андай жанагы ведомство аралык эксперттик комиссия жөнүндө сөз болуп атат да топ. Андай жоопкерчилик жүктөлүп аткандан кийин аларга мүмкүнчүлүк да, укук дагы, эркиндик дагы чоң болуш керек да. Алар өздөрүнүн ушул жагы кандай болчудай. Анткени сиздерде мисалы эксперттик топ дайыма иштеп жүргөн эксперттик топтор бар экен да. Биз азыр өкмөттүн деңгээлинде түзүлө турган ведомстволор аралык эксперттик топ жөнүндө сөз кылып атабыз. Алар кандай иштеш керек? Эмне эркиндиктери болуш керек? Кандай мүмкүнчүлүктөрү болуш керек? Эң туура суроо берип атасыз. Рахмат. Бул жерде ошол жарлыктын бир структуралык элементи менен аныкталуу тапшырма берилип атат. Ведомство аралык эксперт топко аныкталуу укуктар берилип атат. Атап кетсек, иште колдонуу үчүн зарыл болгон маалыматтарды, жана тиешелүү иш кагаздарды, мыйзамдарды, программаларды, стратегияларды жана башка ченемдик актыларды алуу үчүн бул жерде эксперттик топко ошол мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана башка субъекттерден ошол тиешелүү маалыматтарды сурап алууга суроо талап аркылуу ошондой укук берилип атат. Жарлыкка ылайык өзүнүн ишине ошол иш жүргүзүүдө мен айтып өтпөдүм, жана вот аныкталуу бир эрежелерин аныктайт депчи. Ведомстволук эксперттик топтун ишин камсыз кылуу максатында анын ишин кеңири чагылдыруу боюнча, мисалы үчүн массалык маалымат каражаттарында, андан кийин башка тармактарда кеңири жайылтуу, тиешелүү адистерди тартуу аркылуу маалыматтарды алуу укугу берилип атат. Ошондой эле кабыл алынган ченемдик актылардын колдонуунун токтотуунун жөнөкөйлөштүрүү принциптерин иштеп чыгуу боюнча бул жерде тапшырмалар берилип атат. Анын алкагында өзү негизинен ченемдик актылар бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын ченемдик актылары жөнүндө мыйзам талаптарына ылайык иштеп келет. Ал 2009 жылдын 20-июлүнө кабыл алынган. Бирок бул жерде чындыгын алганда өзүнүн бир актуалдуулугун жоготуу процессинде турат да. Ошон үчүн жаңы бир ченемдик актылар жөнүндө мыйзамды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана белгиленген тартипте жогорку кеңешке киргизүү, ошол эле инвентаризациядан өткөн мыйзамдар, ченемдик актылар, анан башка ченемдик актылар мамлекеттик органдарга, жогорку кеңешке киргизүүдө ушундай тапшырмалар турат. Мен ойлойм, бул жерде жана айтып өткөндөй бир комплекстүү жумуш болсо, аныкталуу бир натыйжага жетишебиз. Ушундай эле комиссия сиздерде туруктуу жыл бою
дайыма иштеген комиссия бар экендиги жөнүндө эгерде мен туура түшүнсөм ушундай сөз болду да, ушу сиздердин комиссиянын тажрыйбасында барбы ушундай моореки мыйзам актылары же болбосо мыйзамдар бири-бирин кайталап же жана сиз айтып аткандай талаптарга жооп бербейт, мунун иштешин токтотуш керек. Туура, бул жерде ал комиссияга негизинен 5 тапшырма коюлган. Ал комиссия маселенин укуктук жөнгө салуусунун толуктугу боюнча талдоо жүргүзөт. Маселенин ашыкча укуктук жөнгө салуусун аныктоо боюнча, ошондой эле мыйзамдардагы жана башка ченемдик актылардагы карама-каршылыктарды, коллизияларды, боштуктарды аныктоо максатында, анан ошол ченемдик актылар бүгүнкү күндө кандайдыр бир коррупциялык элементтерди жаратпайбы, ошонун алкагында талдоону жүргүзөт. Ошондой эле ченем жаратуу техникасына шайкеш келеби, келбейби, ошол талаптарга жооп береби, ушул багытта иш алып барып, талдап, анан талдоонун натыйжасында тиешелүү ченемдик актыларды даярдап, анан ошол өкмөткө киргизүү жумушту аткарат. Жанагы иштебей калган актылардын жанагы мыйзамдардын иштебей калышы, мыйзамдын өзүнөнбү ошол же мыйзамды түзүүчүлөрдүн өздөрүнүн ыңгайына, элдикине, мамлекеттикине эмес, элдин ыңгайына ылайыкташтырып чыгарып койгон үчүн, жалпы топу салуу үйгөн үчүн ушундай көрүнүш пайда болуп атат. Эми ар кандай себептер болушу мүмкүн да. Бир эле ошол иштеп чыгып аткан киши туура эмес мындай кылган, же болбосо мыйзамдын эми убакытка талабына, мезгилин талабына жараша болуш керек да. Жашоо ордунда турбайт. Күнүгө өсүп атабыз, өзгөрүүлөр болуп туруш керек дегендейчи. Өзгөрүүлөр болуп туруш керек да. Ошондон кээ бир мыйзамдарыбыз бар. Бүгүнкү күндө бизде кээ бир тармактык мыйзамдар деп коелучу. Ошол 95-жылы, 2000-жылдар кабыл алып калгандарда бүгүнкү күндө иштеп атат да, ошону алып жүрөбүз да. Мисалы үчүн ал мезгилде жана бир формациядан экинчи формацияга өтүп атып, мына өткөн мезгил болчу да. Бүгүнкү күндө 20-25 жыл көп нерсе өзгөрдү. Бүгүнкү күндөчү. Турукташып да калды, көп нерсени көрүп да калдык дегендей мындайчы. Анан мен айтат элем, ушул эксперттик топ деп атпайбызбы? Жана комиссия өкө бири-бирин кайталап калабы дегенде суроо туулушу мүмкүн да. Мына юстиция министрлигинин астындагычы жок. Булардын дайыма иштечү комиссия, бул өз жогоруда айтылып кеткенде аткаруу бийлигинин ченемдик укуктук актыларын инвентаризациялап чыгарып келаткан комиссияда, ал эми азыркы түзүлүп аткан бул андан кененирээк бүт мамлекет боюнча аткаруу бийлигине кирбеген сот бийлиги дагы, мыйзам чыгаруу бийлик бутактарында дагы, анан башка мына прокуратура жөнүндө мисалы үчүн башка ошо өкмөттүн курамына, түзүмүнө кирбеген мамлекеттик органдар жөнүндө иштеген мыйзамдар жөнүндө дагы булар ошо талдап чыкканга тапшырма берилип атат да. Мен ушул жерден дагы бир нерсени айтып кетет элем, мына эксперт топтогу биздин убактыбыз аягына чыкканды кыскартып айтсаңыз. Иштегенде булар жөн эле ошол эскирип калды же болбосо бири-бирин кайталап эткендей эмес, мазмунуна дагы кийлигисе жакшы болот эле, ошо адистер кирип турчу. Мазмунуна кийсе абдан жакшы болот эле, калган. Чоң рахмат. Келип ушул жанагы элдин, коомдун турмушунда чыккан турган бир мамлекеттик документ жөнүндө, мыйзам жарнык жөнүндө сөз кылып кетип атканыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Күн маек көрсөтүүсүнүн дагы бир чыгарылышын көрдүңүздөр. Бул көрсөтүүнүн мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Аалы Карашев, ошондой эле юстиция министринин орун басары Максатбек Исеналиевдер болушту. Кайрадан ушундай бир маектерде жолугушканча сак саламатта болуңуздар, баарыңыздарга бакубатчылык тилейбиз.